Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Бүгүнкү күнгө 31 апрель туугандар, жекшемби. Дем алыш күнүңүздөр жакшы, көңүлдүү улансын. Ал эми орозонун дагы 3/2 бөлүгүн тутуп койдук. Буюрса бүгүн 21-күнү. Москвада 19-дан 12 өткөндө оозу ачылат. Тарабых намазы 20-дан 55 өткөндө окулат туугандар. Мекендештерди, айрыкча бөтөн жерде жүргөн мекендештерибизди өтө ойлондурган орчундуу маселе бул регистрациянын базасы. Регистрация базада жок. Базада жок экен деп штраф алган, базада жок экен деп депортация болгон, выдворение болгон мекендештер акыркы күндөрү өтө көбөйүүдө. Жада калса, квартиранын ээси менен барып, миграционный учетко ошол МФЦ аркылуу коюп, же госуслуга аркылуу койгондордун деле регистрациясы базада жок экен деп штраф алгандар көп. Бул жерде айта кетчү нерсе туугандар, негизи эле базада болобу, болбойбу, негизи штраф менен азыркы учурдагы абалда баарыны отделенияга алып барып, ошол жерде текшеребиз деп алып барып, отургузуп, коркутуп, 3 саат отурабы, 1 сутка отурабы, коркутуп, базада жок экенсин деп кандайдыр бир жолдору менен ошол 5000ден штраф алыш керек. Учурда өзүңүздөр түшүнүп турасыздар, бул бюджетти толтурууга өтө чоң салымды кошуп аткан акчалар болуп атат. Андыктан ошол базадан чыгабы, чыкпайбы, этият болуңуздар. Колдон келишинче полиция кызматкерлерге түшпөгөн аракет кылыңыздар. Сиздерге ошол биздин Москва Telegram группасында бири-бирибизге жардам беребиз. Ошол жердеги бир SMS окуй кетейин. Мына. Ассаламу алейкум, орозо кабыл болсун туугандар. Документ жасагандардын баары мошенник эмес болсо керек. Өзү акыры убакта алардын базасы бирдеке болгон дейм. Мынчалык болбош керек эле. Хозяин менен МФЦга ээрчишип барып, үйгө койдургандар деле штраф депорт болткан экен. Болтат экен. Трудовой жок, медосмотр жок, Сахарова жок, базада жок, бирдемке деп шылтоолорду көбөйдү. Ар бир мошенник деп сөгүнүп жатабыз. А биз мошенник деп сөгүнүп жатабыз. Буга өдө жактан галстук таккандар киришпесе болбой калды окшойт го деп жазыптыр бир биздин катталуучубуз. Москва Telegram группасына катталсаңыздар, эгерде суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, ошол жерде билген адамдар жооп беришет. Деги эле база жөнүндө айта кетсек, регистрациянын базасы өзү 2023 жылы 3кө бөлүнчү эле. ЦБДУИК, ГИСМУ жана ППО деп. Ошол жылдары ППОну жоёбуз деп, жаңы база ачабыз деп, ошол ГИСМУ менен ЦБДУИКти жаңылайбыз деп, башка программага которобуз деп, былтыркы жылы 2 ай обновление болгон. Көпчүлүк билет. Ал эми азыр учурда ППОсу дагы, ГИСМУсу дагы, ЦБДУИК дагы баары иштеп атат негизи. Бирок ошол эле учурда биринде бар адамдын данныйлары башка базадан чыкпай атат. Өзү негизи баарыны синхрондоп бир база кылабыз деген аракеттер болгон, бирок тилекке каршы мына 1 жылдан бери ага жетише алган жок. Ошондуктан азыр учурда текшерген учурда 3 базадан текшерткен болсо, бириден болсо бири чыгат. Эгерде регистрация таза болсо, ошол 3 базанын биринде чыгыш керек. Баягы квартирадан хозяин менен кылдыргандар, көпчүлүк барып таза кылдыргандар деле чыкпай атат деген ошол 3 базадан текшертиш керек. Ошону текшериш үчүн сөзсүз подтверждение алыш үчүн өзүңүздөр ошол МФЦга барып, МВДнын өкүлдөрүнөн суранып, ошол жерден подтверждение алсаңыздар болот. Кагаз түрүндө алып алсаңыздар деле болот. Ошол жерге барып сөзсүз түрдө ошолордон аныктама алсаңыздар, ошол эң таза базанын текшерилгени болот. Анан колдон келсе кагазга чыгарып алып, ошону кошуп подтверждение катары көтөрүп жүрсөңүздөр, ошону мисалы полиция тоскондо көрсөтсөңүздөр, алар түшүнөт именно кайсы базадан чыкканы, каерде бар экендиги. Бул биринчиден. Экинчиден, тилекке каршы азыр таза база менен, базада бар регистрация менен полициялар жөндөн кое бербейт. Алар сөзсүз түрдө на основании чего жүрөсүңөр деген суроо берет. На основании трудового договора. Трудовой договордун дагы базасы болуш керек. Трудовой договорду сөзсүз түрдө аны дагы МВДга мен мисалы Асанов Үсөн мына фирмада строитель болуп, мына жерде иштеп атам деген кагазды, уведомленияны МВДга тапшырып, ошол жерге тапшырсаңыз, анан кийин ошол трудовой договоруңуз ошондо таза болот туугандар. Себеби алар өзүнүн базасынан текшергенде, Асанов Үсөн деп текшергенде сразу чыгат, строитель мына компанияда строитель 1 марттан бери иштейт. Ушул жерде иштегендиги анык деген маалыматтар чыгат. Ошол трудовой дагы учурда текшерет. Основание, эгерде трудовой договоруңуз таза эмес, же трудовой договор жок болгон болсо, демек сиз Россияда мыйзамсыз жүрөсүз деген
штрафты жазып берет сразу. Андан сырткары учурда Сахарованын жашыл картасына текшерип кал туугандар. Ошондо эске алыңыздар. Сахарованы дагы бир жолу айтабыз. Келгенде эле 30 күндүн ичинде өтүш керек. Дактилоскопия, бармак издери жана медосмотрдан өтүш керек дагы. Бир жылда бир жолу кайрадан барып медосмотрдан жаңылатып өтүп туруш керек. Бул Россиянын мыйзамдарынын талабы. Ушул маалымат сиздерге кичине болсо да жардам болсо, сөзсүз түрдө тууган уруктар менен, мигранттар менен, айрыкча группалар менен бөлүшүп коюңуздар. Өтөн жерде жүргөндө колдон келишинче бири-бирибизге поддержка кылып, колдоп, жок дегенде ушундай маалыматтар менен бөлүшүп, өзүбүзгө сак, документке так жүрөлү туугандар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам беришет. Өтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан Аллахым сактасын. Үй бүлөңүздөр менен, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар, тапканыңыздарга береке болсун. Мекенге сыныман кайталы туугандар, аман болуңуздар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.